Жаза берсем болот, Мага кызыл кылып кое берсеңиз болот. Жакта кара менен көк бар. Көрүнүп турсун. Болду. Башка өзгөртпөйм деле да. Муну өчүрүш үчүн басып алып анан кайра өчүрөм. Чоң айтып коюш керек болушупты. Башталды. Мен угачы, да? Мен угачы. Кетти. Так. Сизге сүйлөй берет окшойт да. Сизди көргөн жокпу? Саламатсыздарбы балдар. Мени сиздер угуп жатасыздар, мен сиздерди көрбөй укпай жатам, бирок мен угуп жатат деген ишеничтемин. Бүгүн биз аналогиянын милдеттер деген темасын өтөбүз. Милдеттер деген темасы. Башкача айтканда биздин милдеттер дегенде сөзсүз түрдө ар бир нерсенин, ар бир иштелген иштин, же болбосо нерселердин, заттардын, жаныбарлардын аткарган милдеттери бар, кызматтары бар. Бүгүн ошолордун ортосундагы байланыштарды көрөбүз. Башкача айтканда баардыгыбыз аналогияны билсек керек, кандай түрдө байланышат. Ошолордун арасынан биз бүгүн милдеттер деген байланышты өтөбүз. Эң биринчи көрө турган нерсе, муну биз кийинкисине кантип өтөм агай? Кийинкиде биз сүрөттө көрүп тургандай, доктордун негизги милдети бизге дарыларды берүү, адамдарды дарылоо, демек ар бир адамдын, заттын, кубулуштардын бизге аткарган милдеттери бар. Же болбосо кийинкиде биз эмнени көрүп атабыз? Күчүктүн негизги милдети биз эмне кылат? Биздин үйүбүздү кайтарат. Демек анын негизги милдети биздин үйүбүздү кайтаруу. Кийинкисин карай турган болсок, бул биздин куралыбыз, бул жансыз зат. Бирок жансыз зат болсо дагы бизге берген кыймыл аракети бар, биздин аткарган милдети бар. Демек кайчынын негизги милдети бизге эмне болот? Кесүү. Башкача айтканда кагазды кесебиз, чүпүрөктөрдү кесебиз, биздин колубуздан болбосо темир кескен дагы атай кайчылар бар. Демек алардын негизги милдети кесүү болот. Кийинкиси бул эмне? Кубулуштар жана заттар дедик. Бул биздин көрүнүп тургандай суу. Суу негизги биздин милдетте. Суу болсо бизге сугаруу, адам мисалы үчүн чаңкап турганда биздин суусундубузду кандырат. Демек анын негизги милдети суусундубузду кандыруу, же болбосо суулоо, нымдоо деген сыяктуу милдеттери бар. Демек ар бир нерсенин жандуу болобу, жансыз болобу алардын милдеттери бар. Эми ошол милдеттерди биз эмне дейбиз? Негизинен кайсы милдеттер бар? Милдет деген сөз эмне? Бул жерде милдет дегенде биринчи адам, жаныбарлар, окуя, кубулуштар, жансыз заттар. Демек ошолордун кызматы, функциясы, же болбосо жумушу. Эми ошол мисалдарды кийин ошолорду карап көрөлү, мисалдарды. Мисалы, ашпоз бул биздин тамак бышырган адам. Демек ал эмне кылат? Тамак бышырат. Негизги милдети, ашпозчунун негизги милдети бизге тамак бышырып берүү. Ал эми бычак десек, бул эмне? Анын негизги милдети кесүү.
Же болбосо тамаша десек, анын негизги милдети эмне болуп атат? Күлдүрүү, Демек, ар бир нерсенин өзүнүн милдети болот экен. Эми ошонун арасында милдет дегенде, милдет аткаруучулар дагы бар. Милдет аткаруучу дегенде бул терминге биз кайсы сөздү кошуп атабыз? Милдет аткаруучуга адам болушу мүмкүн, зат болушу мүмкүн, түшүнүк, башкача айтканда окуя кубулуштар. Эгерде түшүнүксүз суроолор болуп турса, сурой турсаңар, мага жазып турсаңыздар болот. Мен сиздерди суроолоруңарды көрүп жатам. Эгер мен угуп атсаңыздар, бирден жооп берип койсоңуздар. Жазып койсоңуздар, биз барбыз деп. Ош кыз бар экен дагы. Күтүп атабыз, кимдер угуп атат? Каракол келди, көрүп атабыз дагы. Кимдер бар? Чоктал биз да көрдүк. Демек, баарыбыз угуп атат экенбиз, көрүп атат экенбиз, Эми милдеттер дегенде түшүнүктүү, милдетти аткаруучуларга бизге адам келди, зат келди, түшүнүк, окуя кубулуш. Башкача айтканда түшүнүктөргө окуя кубулуштарды жалпылап айтуу. Эми ошолорго мисал келтирип көрөлү. Булар эмне? Милдет аткаруучу, мугалим болушу мүмкүн, Мугалим бул милдет аткаруучу. Демек, анын милдетин аткаруучу негизги милдети кайсы болушу мүмкүн? Милдети мугалимди эмне? Окутуу. Эң негизги милдети мугалимдерди окутуу, сабак берүү, аларды үйрөтүү. Боор бул эмне? Жансыз зат дедик, Жанагы милдет аткаруучулардын арасында зат деген сөз бар болчу, ошого мисал үчүн боор. Боордун негизги милдети эмне? Жазуу, Демек, ар бир нерсенин өзүнүн аткарган милдети бар. Жаза. Бул биз кандайдыр бир жаза бергенде, аны эмне кылышыбыз керек? Өтөө, Жазаны өтөшөт. Демек, курорт десек, мисал үчүн, бул эмне? Көрүнүш, же болбосо биздин жаратылышыбызда уюшулган жер, уюштурулган жер, же болбосо атай адамдар тарабынан жасалган жер. Курорт болсо, бул биякта эмне кылат? Ал жакта эс алуу, же болбосо ден соолугубузду чыңдоо десек болот, Демек, жандуу болобу, жансыз болобу, ар бирөөнүн өзүнүн аткарган милдети бар экен. Эми ошол нерселердин ошол милдеттердин түрлөрүн карап көрөлү. Кандай түрлөрү болушу мүмкүн? Милдеттин түрлөрү дегенде, бул жерде сөзсүз түрдө баягы заттар жансыз болушу мүмкүн, кубулуштар болушу мүмкүн. Демек, алар өзүлөрү милдет аткара албайт. Аларды кимдер аткарат? Адам тарабынан аткарылган кыймыл-аракеттер милдеттер болуп эсептелет. Демек, ошол милдет деген түшүнүктө адам өзү аткарган, же болбосо заттарды адам тарабынан аткарылган милдеттер болот экен. Эми ошол милдеттердин түрлөрүн биз экиге бөлөбүз. Иш-аракет милдеттер дегенде, ошол милдеттин иш-аракети, же болбосо милдеттин натыйжасы же негизги максаты. Эми ошолордун мисал келтирип көрөлү. Бул жерде мугалим анан үйрөтүү деп турат. Башкача айтканда, мугалимдин иш-аракети бул окуучуларга үйрөтүү. Ал эми натыйжа же максат дегенде, астрономиянын максаты эмне? Космосту изилдөө. Эми бул жерден көрүнүп тургандай, сиздерге экиден жооп келтиргем. Эмнеден, эмне үчүн мындай суроолор келип атат? Биринчиси, бул жерде
жалпы болуп атат. Мугалим эмне кылып атат? Үйрөтүү, жалпы негизги милдети. Ал эми ошол үйрөтүүнүн бир түрү бул эмне? Текшерүү же болбосо сабакта мисалы диктант жаздырса, аны текшерүү, же болбосо баяндоо жаздырса, анын бирөөсү текшерүү, же болбосо баа коюу, сабакка ким келди, ким келген жок текшерүү болуп турат. Демек, ошол үйрөтүүнүн бир түрү текшерүү болот экен. Демек, биз иш аракетти экиге бөлүп атабыз. Жалпы, анан конкреттүү деп. Башкача айтканда, ар бир биздин милдеттерибиз жалпы болушу мүмкүн, анын ичинен бир бөлүгү конкреттүү. Же болбосо, мисалы үчүн, аскер деген сөздү ала турган болсок, анын негизги милдети эмне? Мекенди коргоо. Демек, бул эмне? Анын жалпы түрү. Ал эми ошол мекенди коргоонун бир түрү эмне? Согушуу, Дайыма эле согуша бербейт, бирок керектүү убакта биз эмне кылабыз? Аскерлерибиз биздин мекенибизди коргош үчүн согушууга туура келет. Ал эми мисалы үчүн бычмачы десек, анын негизги милдети кийимдерди бычуу. Демек, анын жалпы иши. Эми ошол бычып аткандагы бир түрү, ал эмне болуп атат? Тазалоо, конкреттүү түрүнүн жалпы түрүнөн биз конкреттүү түргө бир кыймыл аракетине өтүп атабыз. Демек, милдеттердин түрлөрүнүн иш аракети болуп атат, ошону биз экиге жалпы анан конкреттүү кылып бөлүп атабыз. Экинчиси натыйжа же максат. Ошол затпы, адамбы, кубулушпу, демек ошонун натыйжасы же кандайдыр бир максаты болушу мүмкүн. Эми карап көрөлү. Астрономия негизги максаты эмне? Космосту изилдөө. Демек, натыйжа же максатты дагы биз эмне кылат экенбиз? Экиге бөлөбүз. Жалпы, анан конкреттүү. Демек, астрономия дегенде космос бул биздин жалпыбы, галактика. Ал жерде ар кандай жылдыздар бар, асман телолору бар, планеталар бар, бирок ошонун ичинен конкреттүү биз эмнени алып атабыз? Жылдызды алып атабыз. Демек, натыйжа же максат болгондо анын жалпы түрү болушу мүмкүн, же болбосо бир түрү болушу мүмкүн. Же болбосо жыгаччы дегенди алсак, жыгаччы бул адам, жыгач менен иштей турган адам. Демек, ал эмне кылат? Эмерек жасайт. Эмерек дегенде биздин эмне? Жыгачтан жасалган эмерек буюмдарыбыз. Бирок анын ичинен конкреттүү ала турган болсок, эмне болуп атат? Бул бешик. Башкача айтканда, жыгаччы деп туруп, бешиктин ордуна, мисалы үчүн, шкаф деп жазсак болот, Шкаф дегенде бул эмне? Жыгачтан жасалган конкреттүү бир буюм, же болбосо үстөл десек, Демек, бул эмне болуп атат? Ошол жыгаччынын ишинин натыйжасы болуп атат. Башкача айтканда, эмерек менен иштегенде жалпы, анан анын конкреттүү иши бул эмне? Стол же шкаф же бешик жасап атат. Эми сүрөтчү десек, сүрөтчүнүн негизги милдети бизге эмне? Сүрөт тартып берет, Башкача айтканда, ишинин натыйжасы. Демек, сүрөтчү дегенде ал бизге сүрөт тартып берип атат дагы, же болбосо анын конкреттүү ала турсак, бул пейзаж, Пейзаж дегенде бул эмне? Пейзаж дегенде бул жаратылышты тартуу, же болбосо мисалы үчүн пейзаждын ордуна портрет десек болот, Портрет. Демек, портрет десек бул ошол сүрөттүн бир түрү. Же болбосо мисалы үчүн бул жерге жазуучу десек, анын жалпы түрү эмне болушу мүмкүн? Чыгарма, Башкача айтканда, ишинин натыйжасы болуп атат. Ал эми конкреттүү түрүн ала турган болсок, ошол эле жазуучуга чыгарманын бир түрү, мисалы үчүн роман десек. Демек, анын бир ишинин конкреттүү бир түрү болуп атат. Демек, биз аткарган милдеттерди экиге бөлүп атабыз. Иш аракеттери жана натыйжа же максат. Ошол натыйжа, максатты жана иш аракетти биз экиге бөлүп атабыз. Жалпы жана конкреттүү, жалпы жана конкреттүү деп. Эми мисалдарды карап көрөлү. Кандай мисалдар болушу мүмкүн? Мисалдар: жип байлоо,
Биздин тапшырмабыз жип байлоо. Бул жерде аналогияны биз табаардан мурун эң негизги принциптер бар. Бул биринчи биз туурасынан табабыз. Туурасынан дегенде ортосундагы байланышты, эки тапшырма берилген сөз тапшырманын эки жуп сөзүнүн ортосундагы байланышты табабыз дагы. Андан кийин вертикаль, башкача айтканда тигинен салыштыруу. Эми бул жип байлоо дегенде кайсы жооптор болушу мүмкүн? Келип баштады дагы. Каракол менен чоктал биринчи жооп берип атат. Кийинкилерде кайсы вариант болушу мүмкүн? Жалгыз, ош кыз, күтүп атабыз. Демек бардыгыбыз эле В вариантына токтолуп атабыз, Биякта табышмак табуу дегенде аны ким айтып атат? Башка бирөө айтып атат, Жип дегенде негизги максаты, милдети аны бир нерсени байлоо, Ал эми негизги милдети эмне болуп атат? Чөмүчтүн негизги милдети чөмүч сузуу, бир нерсени сузуп берүү. Казык кагуу эмес, казык эмне? Ал болсо аны тургузуу, бир жерге кадап коюу. Демек, эң жакын варианты бул экен, Бардыгыбыз эле туура жооп бердик окшойт. Кийинки слайдты көрөлү. Кийинки дагы бир мисал. Кайсынысы болушу мүмкүн? Мелодия, композитор, Бул жерде композитор бул эмне болуп атат? Милдет аткаруучу, Ал эми мелодия анын эмнеси? Ишинин натыйжасы болуп атат. Демек, кайсы варианты болушу мүмкүн? Мунусунда ысык көлдүктөр калып калды окшойт. Күтүп атабыз сиздерди. Демек, бардыгыбыз эле чокталдан бардыгы эле буйга келип атат, Караганда бул жерде эмне болуп атат? Композитор негизги милдет аткаруучу, анын ишинин натыйжасы болуп атат. Камера бул эмне болуп атат? Жансыз зат. Демек, анын камерадан фильм чыкса да, бирок эмне? Анын жансыз зат болуп атат, Ал эми тикмечи болгондо анын ишинин натыйжасы болуп атат, Уйчу бул ишинин натыйжасы эмес, бул эмне? Дайыма иштечү нерсе. Анан торпок дегенде бул эмне? Конкреттүү нерсе болуп атат. Мелодия дегенде бул жерде ишинин натыйжасынын жалпы түрү. Ал эми торпок дегенде бул эмне? Конкреттүү түрү болуп атат, Эт менен бычак бул экөө тең эмне болуп атат? Бычак дегенде бул милдет аткаруучу, бирок эт дегенде ал эмне? Этти кесүү. Демек, эң жакын варианты эмне? Быйсы болуп атат, Демек, бардыгыбыздын тең ой жүгүртүүбүз дал келди окшойт. Эми кийинкисин карап көрөлү. Кийинки комуз күү. Демек, бардыгыбыз тең киз сүрөткө токтолуп атабыз, Бул жерден комуз эмне кылып атат? Комуз бул милдет аткаруучу, анын эмнеси? Натыйжасы, ишинин жансыз зат болуп атат, Бирок
ортодо ким бар? Адам бар. Адам ошол комузду черткенде эмне кылып атат? Күү чыгып атат, Демек ортосундагы байланышты таап алдык. Демек комуз бул милдет аткаруучу. Ал эми күү болсо, анын натыйжасы болуп атат, Же болбосо максаты десек деле туура болот, Комуздун негизги максаты күүнү чыгаруу. Демек, бул жерден караганда эң жакын варианты эмне болду? Кист менен сүрөт болду. Мунун ортосунда дагы адам бар, Адам адам кыймылдатат. Анын натыйжасында, максатында эмне болуп атат? Сүрөт пайда болуп атат, Демек, эң жакын варианты Г болуп атат. Эми кийинки дагы бир мисал карап көрөлү. Кайсынысы? Демек, бардыгыбыз тең Г вариантына токтолдук, Демек, бул жерден дагы калькулятор бул эмне? Жансыз зат. Анын негизги милдети бизге эсептерди чыгарып берүү, эсептеп берүү, пат-паттан эсептеп берүү. Демек, эми карасак, ырдын негизги милдети эмне? Уктатуу эмес, ырдатуу. Демек, Асы бизге жакын эмес болуп калды. Кийинкисин карай турган болсок, кайырчы, жүдөө, Кайырчынын негизги максаты эмне? Жүдөө эмес, кайыр суроо, Демек, Бсы дагы бизге туура эмес болуп калып атат. Кийинкисин карай турган болсок, саясатчы алдоо дейт, Саясатчынын негизги милдети эмне? Алдоо эмес, Биздин бул жакта калькулятор эсептөө милдети келип атат. Анан эң негизгиси эмне? Көз айнек, аны биздин көзүбүздү эмне? Көрүүбүздү жакшыртуу. Демек, эң жакын варианты Г. Эми ушул жерден айта кетчү нерсе, милдет дегенде, милдеттерди биз жанагы жалпы конкреттүү, анан иштин максаты жана иш аракети деп атабыз, Ошол жерден дагы негизги максаты, андан кийинки максат деп дагы, милдет деп дагы карасак болот, Мисалы үчүн, калькулятордун негизги милдети бул эсептөө болуп атат, Андан башка дагы биз башка милдетти да колдоно алышыбыз мүмкүн. Ошол сыяктуу мисал үчүн саясатчы алдоо деп атат, Саясатчынын дагы бир милдеттеринин арасында мүмкүн алдоо да кириши мүмкүн, Бирок биздин тапшырмабыз боюнча эмне болуп атат? Негизги милдет берилгендиктен биз дагы эмне негизги милдеттерди карашыбыз керек. Бул жерден дагы мисал үчүн кайырчы жүдөө деп атабыз. Анын негизги милдети эмес, жүдөө, кайырчынын негизги милдети кайыр суроо. Демек, жүдөө ал жүдөйт, бирок анын негизги милдети эмес. Эгерде бул калькулятордун ордуна мисал үчүн эсептөө деген сөздүн ордуна мисал үчүн түздөө деп койсок, мисал үчүн бир нерсебиз кыйшайып калса, аны астына коюп түздөө алсак, ал эмне? Анын экинчи бир, үчүнчү бир жардамчы милдети катары каралып калып атат. Демек, бул жерден биз эмне? Анда бул көз айнек менен жакшыртуу вариантыбыз туура келбей калмак. Демек, ошолордун арасынан жүдөө менен алдоону карамакпыз. Эгерде бизге түздөө деген тапшырма берилсе, демек, биздин көңүл бура турган нерсебиз ошол милдеттердин чындап эле негизги милдети же кошумча милдети экенине көңүл бурушубуз керек. Эми дагы бир мисал карап көрөлү. Калем, жазуу кайсы варианты болушу мүмкүн? Бардığından gelelek, Күтүп атабыз. Бул жакта ар кандай варианттар келип калды. Ар ким бардык A'сындагы, Б'сында, В'сында, Г'сында айткандар болду. Эми карап көрөлү, кайсынысы бизге эң жакыныраак экенин. Калем дегенде бул эмне болуп атат? Негизги максаты жазуу.
калем бул эмне болду? Милдет аткаруучу. Ал эми жазуу анын эмнеси болду? Милдети болду, Демек анын ортосунда эмне бар? Адам бар. Башкача айтканда, адам аркылуу жасалган кыймыл аракет болуп атат, Башкача айтканда кызмат болуп атат, же болбосо жумуш деп атабыз, Эми айнек кесүү десек, эмне болуп атат? Айнек кесет, бирок анын негизги милдети эмес, жана көңүл бурбатып айта кетпедимби? Негизги милдети калемдики жазуу, Андан тышкары биз калем менен эмне кылышыбыз мүмкүн? Бир жакка кагаз түшүп кетсе, аны чукулап алышыбыз мүмкүн. Демек чукулоо болушу мүмкүн. Калем менен мисалы үчүн китеп окуп атканда адашып кетпейли деп эмне ортосуна салып чөп кат катары колдонушубуз мүмкүн, Демек ал эмне бул жерде жазуу анын негизги милдети болуп атат. Айнек кесүү, бирок бул эмне кесүү негизги милдет эмес. Демек А варианты бизге туура келбей калат, Байпак түйүү. Байпакты биз түйөбүз, бирок эмне анын негизги милдети биз аны кийебиз, бутубуз үшүбөсүн деп аны дайыма байпакты кийип жүрөбүз. Демек бул варианты бизге дагы биздин берилген тапшырмабызга баягы милдет байланышына туура келбей, чак келбей калып атат, окшошпой атат. Эми топ тоголонуу десек, бул жерде тоголонуу дегенде өзү тоголонушу мүмкүн, бирок топту биз эмне кылабыз? Ойноо үчүн тапканбыз, Башкача айтканда ортосунда биз адам жок, бул жерде биз адам болсо анда тоголотуу болуш керек болчу, Топ тоголотуу болсо, демек ортосунда адам болот. Ал эми тоголонуу десек эмне? Мүмкүн туруп, баягы формасы тоголок болуш үчүн тоголонуп кетиши мүмкүн. Демек, эң жакын эмне болуп атат? Топу кийүү болуп атат, Демек, бир канча лицейдегилер эмне кылып атат? Топу кийүү деген вариантка жакын жоопторду берип атышат. Түшүнүктүү? Эгерде түшүнбөй калган сурооңуздар болсо, жазсаңыздар. Бир кайталап коелу дагы, анан кийинки темага өтөлү. Чөп кат деген сөз билесиздерби? Чөп кат. Дагы? Макул, бардыгыбыз эле билет экенбиз. Милдеттер боюнча эч кимде суроо жок, Түшүнүктүү бардыгы? Макул, эч кимде суроо жок болсо, анда биз кийинки темага өтө берели. Жардамчы. Башкача айтканда, жардамчы деген сөз өзү эле айтып турат, биздин дайыма бир иш аткарганда, бир нерсе жасаганда биздин сөзсүз түрдө жардамчыбыз болот. Жардамчы дегенде буюм болобу же адам болобу, демек биздин жардамчыларыбыз бар. Эми жардамчы дегенде бул эмне? Жардамчы бул кандайдыр бир иштин аткарылуусуна себеп же болбосо көмөк болгон зат же шайман же курал же адам, Мисалы үчүн тикмечи, анын эмнеси бар? Жардамчысы бар, Тикмечи көйнөк тигиш үчүн анын жиби болуш керек, кайчысы болуш керек, ийнеси болуш керек, чүпүрөгү болуш керек. Демек, ал ишинде анын жардамчылары бар, Демек, жардамчы дегенде ошол жардамчыга, жардамга муктаж адамга себеп же көмөкчү болот. Алар эмнелер болуп алышы мүмкүн экен? Зат болуп алышы мүмкүн, шайман болуп алышы мүмкүн, курал же адам болуп алышы мүмкүн. Демек, жардамчы дегенде
bir işti atkарылуусунда сөзсүз bir жардамчы керек экен. Ал эми жардамчыга эмне? Жардамчыга муктаж адамдар же болбосо заттар болушу мүмкүн. Демек, бул жерде баягы эки термин колдонуп атабыз. Жардамчы жана жардамчыга муктаж. Бул кандайдыр бир иштин аткаруу үчүн ар түрдүү шайман, курал, аспап, алет жана башка заттарды колдонуучу адам же зат болуп атат. Башкача айтканда, могул адам же зат. Башкача айтканда, биз бир ишти кыла турганда, адам өзүнө жардамчы болот же затка. Мисалы үчүн адамга десек, жанагы эле мисалы үчүн көчө шыпырган адам болсо, ага эмне шыпыргысы керек. Ал эми зат десек, мисалы үчүн ийне менен тиге бергенде ал тикпейт, ага жип керек. Демек, ошол сөзсүз түрдө ага бир жардамды талап кыла турган, жардамга муктаж адам же зат болушу мүмкүн экен. Эми ошолордун айырмасын көрүп көрөлү, мисал катары. Бул эмне? Доктур медсестра, анан доктур шприц болуп атат. Башкача айтканда, доктур бул эмне болуп атат? Жардамга муктаж адам, Башкача айтканда, ал бир иш кыла турганда сөзсүз бирөө керек. Ал эмне болуп атат? Медсестра бул эмне? Адам, Мисалы үчүн, операция жасай турган болсо, же болбосо мүмкүн ооруканага бир бейтап келди. Ал жерде доктор отурат, демек анын эмнеси? Медсестрасы бар. Ага жанагындай бинтин, шприцин, же болбосо карточкасын, медициналык карточкасын бериш үчүн анын дайында жанында медсестра, болбосо бизде эмне дейт? Медайым дейт, Медайым болушу мүмкүн, Демек, анын жанында жүргөн адам болуп атат. Же болбосо ошол эле доктор, мисалы үчүн, негизги милдети, доктурдун милдети бейтаптарды дарылоо болсо, айыктыруу болсо, алар эмне? Аларды айыктыруу үчүн бизге мүмкүн укол кылыш үчүн шприц керек. Демек, бул эмне болуп атат? Анын шайманы болуп атат, Башкача айтканда, аспабы же куралы болуп атат. Демек, бир кандайдыр бир ишти жасаарда сөзсүз түрдө ага эмне? Доктур жардамга муктаж болуп атат, анын жардамчысы же шайман болот, же аспап, же курал, же болбосо адам болот. Демек, булар жардамчысы болот. Ал эми булар жардамга муктаж адамдар болот экен, түшүнүктүү. Эми ошолордун жардамчылардын түрлөрүн карадык, Биз жана жогоруда айтып кеткендей, биз экиге бөлдүк, Адамдар жана заттар. Башкача айтканда, жандуу жана жансыздар. Мисалдарды карап көрсөк, адамдарга мисалы үчүн усталар болушу мүмкүн, Алар мисалы үчүн жыгашчы, Башкача айтканда, бул жардамчы да боло алышы мүмкүн, жардамчыга муктаж да боло алышы мүмкүн, Кесип ээлери десек, мисалы үчүн мугалим, адис десек, ал сүрөтчү жана окуучулар. Бул эмне? Адамдар. Ал эми шаймандары мисалы үчүн жыгашчыга эмне керек? Балка керек, Башкача айтканда, балка жардамчы да болушу мүмкүн, жардамга муктаж да болушу мүмкүн. Же болбосо, мисалы үчүн мугалимге, биякта жок экен, мугалимге мисалы үчүн боор керек, сөзсүз түрдө анын эмнеси? Жардамчысы. Же болбосо доска, же болбосо мүмкүн химиядан берген мугалим болсо, ага эмне? Колба керек болот, Сүрөтчүгө мисалы үчүн кист керек, сүрөт тарыш үчүн, аны боёш үчүн. Могу жерде алет деген сөздү билесиздерби? Жок, шайман бул жерде турбайбы? Алетти өзүнчө бөлүп атабыз. Инструмент деген курал. Дагы?
Алет деген сөз прибор дегенди билдирет. Демек, бул жерден биз эмнелерди байкадык? Жардамчылар жанды болушу мүмкүн, жансыз болушу мүмкүн. Анан алар бирине жардамчы болушу мүмкүн, жардамга муктаж дагы болушу мүмкүн экен. Эми ошол жардамчылардын түрлөрүн карап көрөлү. Жардамчынын түрлөрүн биз экиге бөлөбүз: туруктуу, анан утурумдук. Башкача айтканда, туруктуу дегенде эмне деп атат? Өзгөрүүгө оңой менен дуушар болбойт, көп ирет колдонулушу мүмкүн. Башкача айтканда, ал эмне? Дайыма колдонууга мүмкүн. Мисалы үчүн, хирургду ала турган болсок, хирургдун туруктуусу, мисалы үчүн, медайым операция жасаганда анын жанында дайыма ассистенттери болушу мүмкүн. Анын мисалы үчүн скальпель керек, скальпели дагы дайыма туруктуу болот. Ал эми утурумдук дегенде ал эмне? Бирде бүтүп, бирде алмашып. Башкача айтканда, бир иш жасаганда колдонулат, анан кийинки ишинде жаңы алыш керек. Жана эле хирургду ала турган болсок, мисалы үчүн вата, же болбосо бинт десек, же жип десек, аны бир тиккенде кийин экинчи ишке жарабайт, демек ал кийинки ишинде дагы колдонулат. Дагы керек болот, башкасын алыш керек болот. Демек, бул жерде эмне болуп атат? Туруктуу дегенде ал дайыма колдонула турган, башкача айтканда өзгөрүүгө дуушар болбой турган жардамчы болот. Анан экинчиси утурумдук. Утурумдук дегенде бир иште колдонулат, ал эми экинчи иште колдонулбай калган заттарды же жардамчыларды алабыз. Эми ошолордун мисалдарын карап көрөлү, кандай болушу мүмкүн. Бул жерде биринчиси эмне деп атат? Аскер, анан мылтык деп атат. Аскер бул эмне? Жардамга муктаж болуп атат, Башкача айтканда, ага жардамчы керек. Мылтык болсо, анын эмнеси? Жардамчысы, аскер, башкача айтканда, мекенин коргош үчүн анын эмне? Мылтыгы керек. Бул демек эмне болуп атат? Туруктуу болуп атат, Ал аны дайыма жанында алып жүрөт. Ал эми ок десек, бул эмне болду? Утурумдук. Башкача айтканда, мылтыкты дайыма колдонот, огун атканда бул ок түгөнөт дагы кийинки экинчи окту салыш керек, үчүнчү окту салыш керек болот, Демек, аскер ошол эле аскерге туруктуу жардамчы болушу мүмкүн, же болбосо утурумдук жардамчы болушу мүмкүн. Эми кийинкисин карап көрөлү. Бул эмне дейт? Ашпозчу бычак, ашпозчу эт деп атат, Демек, ашпозчу бул эмне? Жардамга муктаж, Демек, ал тамак жасаш үчүн негизги милдети тамак жасоо болду. Демек, ошол милдетин аткарыш үчүн ага жардамчылар керек. Башкача айтканда, шаймандар керек болуп атат, Демек, бул бычак анын эмнеси? Туруктуу, шайманы себеби бычакты эмне? Бардык нерсени туурайт, тамагын, этти туурайт, сабизди туурайт, пиязды туурайт. Демек, анын негизги жардамчысы болуп атат, Кээде көбүнчө эмне? Ашпозчулар, белгилүү ашпозчулар өзүлөрүнүн бычактарын дайыма жанына алып жүрүшөт. Демек, бул эмне болуп атат? Ашпозчу бычак бул туруктуу жардамчысы. Ал эми эт десек, мисалы үчүн, бир тамак жасаганда ал эт түгөнөт, экинчи тамак жасаш үчүн дагы башка эт алып келет. Демек, бул эмне болуп атат? Утурумдук жардамчысы болуп атат. Ошол эле тамакты бычак менен кесет, бирок эт түгөнгөндө дагы башка эт алып келет, Эми үчүнчү мисалды карап көрөлү. Бул жерде эмне дейт? Жыгаччы балка, анан жыгаччы жыгач деп атат. Жыгаччы дегенде бул эмне? Жыгач менен иштей турган адам. Башкача айтканда, бул эмне? Жардамга муктаж адам болуп атат. Эми ошолордон карап көрөлү. Балка. Балка дегенде бул эмне? Туруктуу жардамчысы болуп атат. Башкача айтканда, жыгач менен иштегенде бул инструмент, башкача шайманды дайыма колдонот, урат, Ал эми жыгаччы дегенде эмне болуп атат? Бул жыгач, анын утурумдук. Мисалы үчүн, жанагы милдети жыгаччы, мисалы үчүн, натыйжасында бешик даярдады десек, ал эмнеден? Жыгачтан жасап атат, анын жардамчысы болуп атат. Бир бешикти жасаганда бир жыгачы түгөнөт, экинчи бешик жасаганда дагы бир жыгач алып келет. Демек, бул эмне болуп атат? Утурумдук болуп атат, Башкача айтканда,
жыгачы түгөнгөндө кайра дагы бир жыгач алып келет экен. Демек, биз жардамчы муктаж жана жардамчылар алардын ортосундагы байланыштар же отурумдук же туруктуу болушу мүмкүн. Эми ошолордун арасынан биз бир мындай формула чыгарышыбыз керек да. Бул жерде жардамчы менен жардамчы муктаждарга эки түрдө байланышы мүмкүн. Алар жардамчыга муктаж, мен кыскартып жазып атам, баарыңыздарга эле түшүнүктүү, жардамга муктаж, анан жардамчы байланышы мүмкүн. Анан жардамчы менен жардамчы байланышы мүмкүн. Башкача айтканда, могул формулада байланышы мүмкүн. Жардамчыга жардамчы. Бирок могул жерде жардамчы менен жардамчы анан жанагы милдет аткаруучуга окшошуп кетиши мүмкүн. Мисал үчүн отун десек, отун анан балка же балта, мен дайыма аралаштырам. Балта же балка, Анан ийне жип десек, бул жерде эмне болуп атат? Ийне менен жип, отун менен балка десек, бул ийне менен жип экөө дайыма чогуу колдонулат, бул жардамчы катары каралып атат. Ал эми балка менен отун дагы эмне болуп атат? Бул балка менен биз отунду жарабыз, Башкача айтканда, экөөнүн ортосундагы айырма байкалып атат. Эми мисал карап көрөлү биздин жардамчы, жардамчыга муктаждарыбызды. Прицеп, трактор. Рахмат, каракол, балта. Бул жерде эмне бардыгыбыз Г вариантын белгилеп атабыз, Прицеп, трактор дегенде эмне болуп атат? Трактор анын неси? Жардамчысы, Демек, буларда экөө тең эмне болуп атат? Мындайча айтканда, адамга жардамчы катары кетип атат, Эми ошолорду карай турган болсок, бул жерде эмне болду? Прицеп, трактор дегенде чалгы менен айры экөө тең шайман, бул дагы окшошу мүмкүн. Прицеп менен трактор адамга жардам бергендей, чалгы менен айры дагы экөө тең шайман болуп атат. Айры чөп жыйнаса, чалгы чөптү чабат, Алтын, акча десек дагы мындай бирдей түшүнүк. Бычак менен эмне болуп атат? Бизге эң жакын эмес варианттардын арасынан, себеби эмне? Бычак менен башка милдетте башка байланышып атат. Ал эми портфель менен окуучу дагы эмне болуп атат? Окуучу, портфель, окуучу. Демек, бул жерден прицеп трактордун жардамчысы болгондой, портфель окуучунун жардамчысы, анан эмне кылат? Бул окуучу китептерин ташыса, трактор башка жүктөрдү прицепте ташыйт. Демек, ошол жакта биз биринчи эмне кылышыбыз керек? Туурасынан таба алабыз дагы, андан кийин анан тегинен, башкача айтканда, прицеп менен портфель, трактор менен окуучуну салыштырабыз. Эң алгач экөөнүн ортосундагы байланышты табабыз, андан кийин туурасынан тегинен кылабыз. Кийинки вариант карап көрөлү. Сүрөтчү, карандаш. Сүрөтчү, карандаш. Демек, бардыгыбыз Г вариантына токтоп атабыз, Демек, сүрөтчү эмне кылат? Бул жардамга муктаж
адам, башкача айтканда ал өзүнүн ишин аткарыш үчүн, башкача айткан үчүн сүрөт тартыш үчүн ал жардамчыга муктаж. Анын жардамчысы эмне болду? Карандаш болду, Ал эмнеге? Сүрөтчүгө жардам берип атат. Эми карайлы, тегирменчи ун десек, бул эмне? Тегирменчинин ун ага жардамчы болбойт, Тегирменчи эмне? Ун анын натыйжасы болуп калат, ишинин натыйжасы. Окуучу, дептер десек, бул окуучу жардамга муктаж, Дептер эмне болуп атат? Бул жардамчысы. Башкача айтканда окуучу окуш үчүн, жазыш үчүн дептер керек, жардамчы. Демек, буйсы биз ойлонуп көрөбүз, Кийинкиси тикмечи, кездеме десек. Тикмечи бул жардамга муктаж, кездеме эмне болуп атат? Анын жардамчысы. Башкача айтканда тикмечи көйнөк тигиш үчүн, же болбосо башка бир кийимдерден тигиш үчүн ага кездеме керек. Демек, алардын арасынан жардамчы болуп атат. Маляр жардамга муктаж, боек болсо анын эмнеси? Жардамчысы. Демек, бул жерде дагы окшош байланыш болуп атат. Бсы, Гсы. Эми ошолордун арасынан маляр менен боекту тандап атабыз. Себеби эмне болду? Маляр сүрөтчү карандаш менен сүрөт тарткандай, маляр дагы боектор менен эмне бир натыйжада бир сүрөт катары чыккан сүрөт чыгат. Кийинкисин карай турган болсок, чачтарач, тарак. Чачтарач, тарак. Чачтарач, тарак. Демек, варианттарды карап көрөлү. Эми чачтарач, тарак, Чачтарач бул эмне? Кесип, башкача айтканда жардамга муктаж болуп атат. Анын жардамчысы тарак. Башкача айтканда ал чачтарач чачты жасалгалоо үчүн эмне? Сөзсүз түрдө тарак керек. Демек, бул жерден асын карайлы. Ашпозчу эт деп атабыз, Бул жерден жардамчынын ичинен кайсы болуп атат? Туруктуу болуп атат, Ал эми эгерде тарактын ордуна чач болсо, анда кайсы варианты туура келмек? Эт же бет май туура келмек, Башкача айтканда бул жерде тарак эмне болуп атат? Туруктуу жардамчысы болуп атат. Ал эми ашпозчуга эт утурумдук болсо, косметологко бет май эмне? Утурумдук, Башкача айтканда бир бет майы түгөнүп калса, экинчи бет майды ачат, Ал эми унаа, бензин дегенде, бул унаа эмне болуп атат? Жансыз, Жардамга муктаж, бирок эмне мындай вертикалды калганда унаа жардамга муктаж болуп, бирок жансыз зат болуп атат, Бензин болсо эмне? Бул дагы утурумдук нерсе, түгөнүп калат, кайра бензин куят. Эң жалгыз бизге туура келе турган вариант эмне болду? Чөпчү, айры. Башкача айтканда чөпчү бул жардамга муктаж, ал эми айры жардамчы, Жардамчы анын ичинен эмне болуп атат? Туруктуу болуп атат. Эгерде бул жерде айрынын ордуна мисалы үчүн чөп болсо, демек могул чач менен чөп эмне? Окшошуп калмак, Демек, варианттардын арасынан эң жакыны эмне болду? Буйсын тандадык. Эми кийинкисин карап көрөлү. Саякатчы, чемодан. Дагы. Бардыңыздар жооп бересиздер. Кимдер жооп берет болсо, жооп беребиз. Эми карайлы. Саякатчы чемодан деп атат. Саякатчы бул жардамга муктаж адам, анын несі жардамчысы чемодан, башкача айтканда
саякатчы саякатка чыгаарда өзүнүн чемоданын жыйнап кийимдерин алат. Эми ошолорду карайлы. Асы саяпкер күлүк. Саяпкер күлүк дегенде бул саяпкер эмне күлүктү таптаган адам. Демек бул жардамчысы, жардамга муктаж саяпкер күлүк жардамчы болуп атат. Бирок бул жерден дагы чемодан туруктуу же туруктуу эмеспи, ошону дагы биз көңүл бөлүшүбүз керек. Кийинкисинден жолоочу поезд деп атабыз. Жолоочу бул эмне? Жардамга муктаж адам болуп атат. Поезд болсо эмне? Ал жолдо жүргөндүктөн анын эмне? Поезд дайыма поездде жүрө береби, жүрбөйбү? Ал дагы эмне? Суроо туудурат. Ал эми саякатчы чыгаарда сөзсүз түрдө эмне кылат? Чоң сумкасына кийимин жыйнай турган нерсе бар. Демек ал туруктуу болушу мүмкүн. Темирчи, темир деп атабыз. Темирчи бул темир менен иштеген адам. Бул анын буюму кандары каралып атат. Бул туруктуу болушу мүмкүн. Анан эми гысын карайлы, кардар, акча. Кардар дегенде башкача айтканда бул эмне? Базарга барганда бир нерсени сатып алуучу же базарлоочу десек болот. Демек ал базарлоочу эмне кылат? Акча жанына алып барат. Башкача айтканда эң жакын варианты бул эмне болуп атат? Гны карап атабыз. Себеби саякатчы эмне кылат? Саякатка чыгаарда, бир жерге чыгаарда чемоданын алат, чемоданга кийим салат. Ал эми кардар дегенде базарга бараарда ал эмне? Акчасын дайыма алат. Башкача айтканда бул жерден анын баягы суроо келди. Саяпкер күлүк тескерисинче күлүк жардамга муктаж. Ал эми саяпкерди биз жардамчы катары карап атабыз. Башкача айтканда жанагы жерден жардамга муктаж, анан жардамчы деген ал жерде бир эле түшүнүк жардамчы да болушу мүмкүн, жардамга муктаж да болушу мүмкүн. Бирок ал жерде эмне деп атабыз? Саяпкер, эгерде күлүк болбосо саяпкер болбойт. Ал эмне? Саяпкер болуш үчүн ал күлүктү тапташ керек. Күлүктү таптаганда кандай кылып тапташ керек? Ал дагы бир маселе жаралып атат. Акча утурумдуу эмеспи? Утурумдуу түгөнөт. Бирок ал жерден чемоданды дагы биз эмне? Дайыма ташып жүрбөйбүз. Себеби ал жерден эмне болуп атат? Саякатчы өзү кандай түшүнүк болуп атат? Туруктуу эмес. Дайыма эле ал саякатта жүрө бербейт. Кардар дагы дайыма эмне? Базарга бир күн барса, бир күн барбайт. Башкача айтканда, ал мисалы үчүн темирчи өзүнүн кесиби дайыма темирчи болот. Ал эми кардар дегенде ал сатып алуучу. Сатып алуучу качан болот? Тышка чыгып базарга барып бир нерсе сатып алаарда. Демек ал кандай болуп атат? Саякатчы чемоданын алган сыяктуу кардар дагы акчасын алат. Дагы суроо барбы? Макул. Эми дагы бир маселе карап көрөлү. Принтер, кагаз. Бүттүк окшойт, баарыбыз жооп бердикпи? Эми карайлы. Принтер, кагаз деп атат. Принтер эмне кылат? Кагазды басып чыгарат. Демек, башка ой пайда болгон жокпу силерде? Варианттарыңарды өзгөрткөн жоксуңарбы? Бул жерден карай турган болсок, эң жакын варианты эмне дейбиз?
буйсын эч ким караган жок да бул жерден. Принтер не кылат? Негизгиси бул эмне болуп атат? Принтер жардамга муктаж болуп атат, Башкача айтканда принтер өзү жалгыз иштете бербейт. Анан эмне кылып атат? Кагаз дегенде ал анын жардамчысы, башкача айтканда ал эмне басып чыгарат. Кагазга жазууларды жазып чыгарат. Ал эми сүрөтчү тегирмен ун болушу мүмкүн, себеби тегирменден эмне ун чыгат. Бирок биз бияктан эмне кылып атат? Принтер кагазды жөн гана анын абалын өзгөртөт, Ал эми тегирменде эмне буудайдан ун чыгат, анын абалы такыр өзгөрүп чыгат. Ал эми кийинкисинде казан аш дегенде бул эмне казандын ичинде аш болуп атат, Башкача айтканда биздин берилген тапшырмабызга эгерде биз тигинен карай турган болсок, окшошкон жок, Бул жерден Г вариантын карай турган болсок, сүрөтчү холст десек, буйсында сүрөтчү холст деген бул эмне кагаз сыяктуу, сүрөтчү өзүнүн сүрөтүн тартарды, сүрөтчү бул жардамга муктаж болуп атат, холст анын жардамчысы, башкача айтканда бул деле эмне кагаз, баягы сүрөтчүлөрдүн атайы чоң-чоң холсттор бар, аякка сүрөт тартат. Демек, принтердин натыйжасында эмне жардамында кагазга кандайдыр бир жазуулар чыгат. Ал эми буйсында эмне кылып атат? Холстко дагы бир сүрөт басылып чыгат. Сүрөтчүнүн жардамы менен, сүрөтчү ал сүрөт тартканда анын сүрөтү пайда болот экен. Макулсуздарбы? Же башка дагы бир суроолор барбы бул вариантта? Сүрөтчү жанды дегенде бирок бул жерде анда силердин оюңар боюнча тегирмен менен ун болуп калып атат, Сүрөтчү жандуу дегенде. Айтып койсоңуздар, эмне үчүн розетка менен токко токтолуп атасыздар? Башкалар дагы Гга токтолгондор бар экен, сиздердин жоопторуңуздарды түшүндүрүп берсеңиздер, эмне үчүн бул вариантка токтолдуңуздар? Г дегендер жоопторуңуздарды кайра бир далилдеп койсоңуздар, эмне үчүн Г кылып атасыздар? Демек, дагы бир вариантта эмне деп атат? Розетка ток менен иштейт деп атат. Бирок натыйжасын ала турган болсок, баары тең. Бул жерде тегирмен жардамга муктаж, ун дагы жардамчы, казан аш дегенде казан жардамчы, анын жардамга муктаж, казан өзү боло бербейт, анын жардамчысы болуш керек. Башкача айтканда тамактар ичинде жасалыш керек, сөзсүз түрдө алмаштырыш керек. Розетка дагы эмне токсуз иштей албайт, Башкача айтканда бул жерде розетка жардамга муктаж болсо, ток анын эмнеси жардамчысы болуп атат. Бирок муну мындай тескеринен да карасак болот, себеби эмне розетканы жасаган менен бизге эмне ток өзү болбойт, Башкача айтканда токту колдонуш үчүн биз эмне розетканы колдонобуз. Ал эми могул жерден карасаңыздар, принтерге биз басып чыгарганда кагазга принтер эмне кылат? Бир нерселерди, текстти бизге басып чыгарат. Башкача айтканда, байланышынан тапканда тигинен карай турган болсок, розетка менен токтун окшоштуктары жок болуп атат, Башкача айтканда, принтер кагазды жанагындай ак баракка текстти жазып чыгарат. Мүмкүн текст болбосо дагы сүрөт чыгарат. Ал эми сүрөтчү дагы эмне кылып атат? Анын натыйжасында холстко эмне кылат? Дагы бир сүрөт чыгат. Башкача айтканда,
принтер блөкө мындай басып чыгаруучу, ошол холстко кагазга сүрөт тартуучу же үстүнө бир нерсе басып чыгаруучу болуп атат. Далилдей алдымбы? Макулсуздарбы же дагы эле розетка токто калып атасыздарбы? Түшүнүктүү. Демек, бир жагынан принтер менен сүрөтчүнү окшоштурдук, бир жагынан кагаз менен холсту окшоштурдук. Эгерде биз туурасынан макул боло албай таппасак, демек бизге эмне кылып атат? Вертикаль жагынан жардам бере ала турган түшүнүктөр бар, жолдор бар, ыкмалары бар. Демек, бул жерде биз жана жогоруда айтып кеткендей, жардамга муктаж дегендерди кандай болуп атат? Жардамга муктаж дегенде алар жардамчы дагы боло алат, жардамга муктаж да боло алат. Жардамчылар дагы ошол жардамга муктаждардын ролун дагы аткара алат экен. Демек, биздин дагы бир жарым сааттай убактыбыз бар экен. Жарым саатта дагы бир тема өткөнгө аракет кылалы. Бул жерден тазалай турган нерсени мен билбейт экенмин. Ак барак. Эми бул жерден дагы бир теманы, аналогиянын ортосундагы байланыштарды карап көрөлү. Бул эмне дейт? Таасир алдында калгандар. Жарым саатыбыз калды. Азыр бүтүрсөк болобу же кандай кылсак болот? Эгерде бүтүрөлүк десек дагы боло берет да, мага дагы ажымасы жок. Макул, мен бир эме кылайын да. Таасир алдында калгандар. Башкача айтканда, бул теманы эмки сабагыбызга калтыралы. Буюрса, эмки сабакта көрүшө турган болсок, ушул теманын үстүндө иштейбиз. Баардыгыңыздарга катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Көрүшкөнчө. Эгерде сурооңуздар болсо, азыр берсеңиздер, кийин дагы байланышалы. Рахмат. Калькулятор түздөнү жок болчу дал жакта. Кийинкисинде